Emne üçün kitap okubaysın? Себеби сага жалган жагат, сага калп жагат, калптын ичинде жашаган жагат. Реал жашоону чын факт түрүндө көргүң келсе, дүйнөнү чындап таанығың келсе, анда окушуң керек. Себебинен бекеринен да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи буйругу окуу деп түшкөн эмес да. Айтайын дегеним, окубасаң бириң эки болбойт. Дайым эки болосуң. Эч качан 3 болбойсуң, 5 болбойсуң. Качан окумайынча. Окугун, аракет кылгын. Күн сайын барактаппы, беттеппи, тамгалаппы, айырмасы жок окугун. Окуй турган нерселердин ичиндеги эң негизги маселе Кур'ан-ы Карим. Жашоонун маңызы, жылдыздан баштап жерди астыга киргенге чейинки бүт жашоону үйрөткөн Кур'ан-ы Карим болсо, эмне үчүн андан менен иннан айырмасын билбейсиң? Эмне үчүн алифти билбейсиң? Ошондуктан айтайын дегеним, бул оңой. Алиф батаса жим хаха хоха жим сатаб алиф. Тамгалары дагы жеңил. Араб тили негизи аракет кылсаң, ниетти калыс койсоң, жеңил тил. Сезим, руханий тил да мындай. Кудай Таала жолун ачып коет. Аракет кыл, окубасаң болбойт. Калптын жалганын ичинде жашап өлүп кеткениң калат.